Assalamu alaikum tağamlar. Саламатсыздар, Neostyle каналының көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздер менен жаңы проект менен таныштырмакпыз. Үйдүн көлөмү 6800 мм-ге 9600 мм. Тактап айтканда 10го 7. Үйдүн жалпы аянты 100 квадратный метр. Кай текстилинде жасалган жана салмап материалдар менен чаптылган. Үй 2 кабаттан турат. Байкасаңыздар болсо, үй болсо рельефте жайгашкан. Бул болсо көчө жактан кире бериши. Бул жакта болсо адам кире турган эшикчен коюлган, бuyakta машина кире турган эшик турат, дарбаза. Дарбаза болсо раскладной, өйдө жакка ачылат, өйдө жакка ачылып кетет дистанционно. Байкасаңыздар болот. Бул болсо үстү болсо поликарбонат менен жабылат, астында болсо жыгач менен козулган. Декоративный да койсок болот. Астында болсо биздин кандырлар жашылча көп болсун дегенге байланыштуу. Биз болсо бияктын баарын бетон менен жаппай, ушундай островок сыяктуу кылып калтырып койгонбуз. Чөптүн островоктору бар, биякта жашыл болуп турат. Адам киргенден кийин биягында бетонный жолчо турат. Ушундай кирген эле биякта дараткана бар. Кирип машинени коюп, кол жууп дегендей. Анан өйдөгөстү тепкич менен көтөрүлөбүз. Үйгө тепкич менен көтөрүлүп жана үйгө киребиз. Үйдөн чыгып, үйдүн артында террасага эшик бар. Бияктан отуруп эс алганга орундар жайгаштырылган. Террасадан чыгып, биякта кичинекей эс алуучу зонабыз бар. Күн жылда от жагып, барбекю кылып дегендей. Андан ары кеткенде биякта биздин көпчүлүк бак бар үйдүн участкада. Ошол бактын тегерегинде скамейка коюлган. Астында таштан зымнын ичинде, тосмонун ичине толтурулган. Андан ар жагында болсо бизде хозпостройка деп коебуз. Ушул жерге хозпостройка коюлган. Үй шаймандарын сактаганга. Үйдүн крышасы брискат менен жабылган. Бул жабылган суулар ички лоток бар. Ички лоток менен агып чөт дагы. Биягы менен агып чөт, жердин асты менен. Биягында атайын неме болот. Суу чыккан жер болот. Суу болсо бул жактагы өсүмдүктөрдү сугарып турат. Жан жаганда үйдүн ичинде, жан жаганда крышадан, чатырдан аккан суулар болсо, жердин астынан келип, бияктагы чөптөрдү сугарып турат. Текке кетпей. Бул жакта болсо 4 машинелүү орун бар. Үй абдан кооз жасалган. Сыртында болсо HPL панелдери менен капталат. Бул жагында жыгач түстүү, жыгач текстурасындай болгон HPL панелдер, биякта болсо ак түстөгү HPL панелдер менен жабылат. Экинчи этажда да балкон бар. Чыгып эс алып турганга да маңдай бетинде да байкасаңыздар балкону бар. Үй болсо чакан жана кооз жасалды десем жаңылышпайбыз. Сиздерге азыр бул үйдүн визуализациясы менен тааныштырып кетем. Үйдүн сүрөттөрү менен курулгандан кийин кандай болот, ошону көрсөңүздөр болот. Мына болсо бул үйдүн сырткы көрүнүшү. Үй курулуп бүткөндөн кийин байкасаңыздар, биякта ичине кара түстөгү HPL панелдер менен жабылат. Бияк болсо жыгач фактурасындагы HPL панелдер, биякта болсо ак түстөгү HPL панелдер менен жабылат. Жана үйгө биякта мындай электр жарыктар коюлат.
Биягында да байкасаңыздар ленталар коюлган, биягында софиттер менен козулган. Кийинки сүрөттө көзөл. Бул маңнайкы үйдүн көрүнүшү, дарбазасы, үйдүн кириши. Биягында чоң терезе болчу, терезенин тегерек четтеринде да жыгач менен рейкалары менен козулот. Бул үйдүн өз жагынын көрүнүшү, үйдүн участкасын байкасаңыздар болот. Үйдүн тосмолору болсо жашылчалар менен козулган. Вертикальное озеленение деп коет орусча айтканда. Үйдө болсо азыркы турган бактар калат. Алмурут, алма, сливалар бар болчу участкада, ошол бойдон калат. Биз ошолордун ордун караштырганбыз, мынакей алма бактар. Бар болсо участкада калды. Үйдүн участка тегерегинде гүлдөр отургузулат. Бияк жагын карап көрсөңүздөр, бул болсо гараждын асты. Осы үйдөн чыккан жери, ылдый түшүп, эшикке чыккан жери. Бияга ушундай кусттар отургузулган. Үйдүн тегерек чет тосмосу айланта ушундай жашылча өсүмдүктөр менен өстүрүлөт. Биягында селкинчек коюлган. Эс алуучу жөнү. Үй чакан участкада отургузулган. Карасаңыздар узун ичке болуп турат. Ошолор арабастан биз максимум участканы пайдаланганга аракет кылдык. Ушундай проекттер менен сиздерди ушундай проекттер менен тааныштырып кеттик. Бул проект шаарыбыздын тоо жагында жайгашкан. Клиенттер жаш үй бүлө десек болот. Алардын каалоосу менен биз ушундай проект жасадык. Проект тааныштырып кеттик сиздер менен. Көргөнүздөргө биз менен болсоңуздар чоң рахмат. Лайк басып, комментарий калтырып кетиңиздер.